Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Ош жергесинен салам. Бүгүн биз Ошко келдик кайрадан, Гүлбүрак эженин жанына келип, интернетте ар кандай тарап жаткан ушул ушак айын кептер, же болбосо каралоолор, же болбосо бир туура эмес маалыматтар боюнча бир ачыктап коелу элге, биз дагы өзүбүздүн оюбузду түшүндүрүп коелу деген максатта чыгып калдык. Интернетте, айрыкча Инстаграмда, ушул пабликтерде ар кандай сөздөр кетип атат. Ал жакта Гүлбүрак эжеге Садыр Жапаров үй алып берип, кайра аны тартып алыптыр. Же болбосо Азирет Осмонов блогер Гүлбүрак эжеге алып берген үйүн кайра компания тартып алыптыр деген сыяктуу ар кандай мындай чындыкка туура келбеген маалыматтар таркап жаткан учуру биз ошонун чын төгүнүн силерге Гүлбүрак эженин өзүнүн оозунан алып айтып берели. Мурда Гүлбүрак эже жаңы үйүнөн эски үйүнө көчүп барыптыр, компания үйдү тартып алыптыр деген сыяктуу туура эмес маалыматтар таркап аткандыгына байланыштуу кайрадан сиздер менен Гүлбүрак эжеден интервью алып бергенге туура келип калды достор. Гүлбүрак эже, азыр өзүңүз айтып койсоңуз, каякта жашап атасыз? Бул маалыматтар эмне үчүн чыгып атат? Ошол боюнча өзүңүздүн оюңуз кандай? Ал маалыматтар курулай жалган. Мен өзү эле мурунку эле эски үйүмө көчүп келдим. Көчүп келген себеби мен ал үйдү квартирага бердим. Компаниянын эч кандай күнөөсү жок бул жерде. Компаниянын ортого түшкөн деле бир иши деле жок да. Ал үйдү квартирага бербесем, мен көрүп атасыздар, менин күйөөм эч кандай алимент төлөбөйт. Эки баламдын расходу, кийим кечеси ал жак бул жагы болуп, ал үйдө жашай турган болсо, мен айына ал акчаны төлөй албай калат экенмин. Ошол үчүн мага жардам болсун деп ал үйдү мен квартирага бердим. Анан кайра эле эски үйүмө көчүп келдим. Квартирасы акчасы азыраак, ошого келип, анан өзүм да кошуп, ошо ипотека жанагы төгүп турамын да. Үйдү алгандан кийин не деген сөздөр болду сизге, мындай кандай отзыв болду? Үйдү алгандан кийин аябай менин жаман маанайым түштү. Бир алдын сүйүндүм, бир алдын аябай маанайымы түшүрө турган адамдар жазды. Сен Садыр дейт, эмне дейт, үйдү алып берип коюп жыргап дейт, сүйлөп сайрап какшап атып эле үйдү алып алыпсың да, мынча өтө эле ата начар адам экенсиң, сүйлөп атып сен үй алып алдың деген сөздөр аябай көп болду. Биринчиден мен сүйлөп атып эле үйдү алган эмесмин. Садыр Жапаровдун эч кандай чешеси жок. Эч кандай салымы дагы болбоду. Мен деги эле колдосом, ушу Кыргызстандын келечеги деп колдоп келгем да дагы делечи. Анан бийликтен же Садыр Жапаровдон мындай үмүт кылайын деген деле оюм жок деги элечи. Эми өнүксө ошо Кыргызстаныбыз өнүксүнчү деп коюп атамын. Анан ошондой адамдар негизи кандай адамдар не деп атышты? Эми ошондой жазууларды окуп алып бир алдынчы мындай өлгүң деле келип кетет экен да. Мындай өтө жаман сөздөрдү жазып атты да, ушул ана жерге кирип астын өлүп алсамбы деп да ойлодум. Өтө жаман сөздөрдү, эми кантип эле ушинтип үй алып алдың, мындай Кудайдан коркпойсуңбу, сүйлөп атып эле үй алып алдың деген адамдар көбөйүп атты. Мындай билип билбей Садыр үй алып берип койду, Садыр ушун бети жок экен деген сөздөр болуп атты. Андай кандай чечеси бар? Ошол сөздөрдү угуп алып, эми ушу үй деле жанагы эки балам делечи жада келсечи көзүмө көрүнбөй калды ошондой жаман сөздөрдү угупчу. Эми койчу, адам сүйлөй берет экен да, эми Кудайга салдым да деп коюп, мындай бир сыйра ыйладым. Ыйлап алып эле кайра өтүп кетип, кайра эле жүрө бердим, мындай элге билгизбейчи. Бирок жаман жүрөгүм ооруп, мындай жашоого туулганыма анан кийин жанагындай өкүнүп кеттим. Анан дагы бир сөз болуп атат, ушуну айта кетейинчи, мындай Казакстанда жүрүп, Азиреттин ютубунан көрдүк, Казакстанда жүрүп, кулчулукта жүрүп, эркектердин колунда калып кетипсиң, зордуктарды жеген экенсиң, канча эркектин колунда калып кетти деген сөздөр дагы деле жазып атат. Мен аякта калсам, мындай кулчулукта калгандырмын. Бирок эркекке жанагындай зомбулукка, жанагындай жыныстык катташка болгон эмесмин. Себеби ол малда мен күчүү элем да. Анан ошондой сөздөр менен мени жемелеп атат да. Эми ал дагы деги эле курулай жалган, анан деги эле Кудайдан коркпогон адамдар көп экен да. Менин башыман нелер гана өттү, алар билбейт, сүйлөй берет экен. Кандай күндөрдү, кандай кыйынчылыктарды өткөнүмө билбейт экен да, айтсаң деле түшүнбөйт экен. Ага чейинки видеодо сиз ушул эле компанияга жумушка кирип, айлыгы 10 000 сом болчу, анан башка дагы жумушта иштеп аткансыз, ал жакта 8 000 сом болчу айлыгыңыз. Анан эмне үчүн бул компанияга келип кайра иштеген жоксуз?
Мен 1-2 күн келип жүрдүм бул компаниягачы. Иши жакты, бирок мен жанагы жолу аз-маз мындай эме болуп калган үчүн 2 баламы таштап калат экем. Анан менин жанымда дагы чоң каналда суу бар да, анан балдарыма убакыт жанагындай болуп калган үчүн булар иштете беле бирок өзүмдүн балдарыма шартым туура келбегендиктен балдарымы кичине жайгаштырып алып, мектепке берип, же бирисин садикке берип жайгаштырып алып анан иштеймин десем макул болушкан компания. Бирок сиз келип иштеген жоксуз ошондон кийин, Ошондон кийин келип иштей элекмин. Себеби балдарыма убакыт ажырата албай калат экенмин. Кыжалат болот экенмин. Эмне болду? Ким карап атат? Көчөдө кайсы жеринде калып кетти деп кыжалат болгондуктан таштай албадым. Азыркы ишим үйүмө жакын. Кирип чыгып иштеп жүрө берем. Балдарымы апарып дагы иштей берем, алып келип дагы иштей берем. Ошол үчүн ал ишимди такыр эле таштай албай атам. Азыр бир эле иштеймин. Анан эми достор, бул үйдү Садыр Жапаров же болбосо мен өзүм алып берген эмесмин. Бул үйдү мына ушул бизди көрүп аткан эл кайрадан ушул эл алып берген. Анткени Садыр Жапаров тарабынан бул үйгө такыр тиешеси жок, ал Садыр Жапаровдун такыр тиешеси жок. Бул нерседен жөн эле саясат жасап, ортодо ызы чуу чыгарып аткан ал таптакыр башка эле адамдар болуп атат достор. Андыктан бул үйдү Садыр Жапаров алып берип кайра тартып алыптыр, же болбосо Азирет Осмонов калп эле үйдү алып бермиш болуп пиар кылып эле анан пиарга иштеген экен деген маалыматтар таптакыр туура эмес туугандар. Анткени элден чогулган акчага Ансар Групп компаниясына келип биз кайрылганбыз. Ал 250 000 сом болчу. Бул 250 000 сом биз үйдүн суммасынан 25%ке дагы жетпейт болчу. Анан бул компания ушул эжекеге жардам болуп калсын деп эч кандай күтүү мөөнөтүн жокко чыгарып туруп эле ошол ортодогу жанагы процент эмес, бул акысы болуп калат да, компаниянын акысы. Ошол нерседен дагы баш тартып, эжеге болушунча эртерээк үй алып берип, анан киргизгенге аракет кылганбыз эжеке. Анан ал менен эле чектелип калбай, ушул үйүн төлөгөнгө эжеге кыйналбасын деп бул жакта күнүнө 2 саат болчу, 2 саат келип иштейт бул жакта. Андан сырткары эжеке бул компанияда менеджер болуп иштесе дагы болот деп, ошого мүмкүнчүлүк берген, сатуу бөлүмүндө иштесе болот депчи. Бирок достор, эжеке бул жакка келип иштеген жок, өзүнүн иши бар. Тиякта кайсы жерде иштеп атам дедиңиз азыр? Ошол эле өзүмдүн үйүмдүн жанында магазинде иштеп атам. Кече күнү болсо Гүлбирак эже ушул эле компанияга кардар алып келип, өзүнүн айлык акысын алыптыр. Бир канча алдыңыз? Айлык акы 10 000 алдым. 10 000 сом, Мындан кийин дагы буюрса Гүлбирак эже ушул компанияда сатуу бөлүмүндө менеджер болуп иштегенге өзү азыр акырында үйрөнүп атат. Буюрса алдыда дагы болсо мындай, бул 10 000 сом негиз кандай экен, айлык алган кандай экен бир жерде иштеп? Мындай Сиз буга чейин менеджер болуп иштеген эмессиз да, туурабы, эч жерде? Мындай адам алып келип эле анан кийин тааныштырып, анан кийин договор бүткөндөн эле анан кийин колума 10 000 тапшырса, бул алыш жаман жанагындай неудобный экен. Кыжалат болот экенсиң, жөн эле мындай алып келип койгон адамга эле анан кийин 10 000 алганга кыжалат болуп, бирок алдым. Кече 10 000 алып 10 000 иштедим. Бир клиент алып келип. Эми дагы клиентти чото кызыгып калдым, дагы клиент алып келип иштесемби деген ойлор болуп атат. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Өзү негизи үйдү квартирага берип коюп эле иштейин деген ойлор барбы? Же башка дагы ушундай бул жакта иштеп кайра үйүңүзгө көчүп барайын деген пландар барбы? Азыр эми үйүмө кичине төлөп алгандан кийин кайра эле өзүмдүн үйүмө көчүп барайын деген оюм бар. Мындай балдарым жайгаштырып же бул жакта эми үйрөнүп, может карды алып келип да үйрөнүп калсам менеджер болгонго, жакшыраак айлык чыгып калса, кайра эле өзүмдүн үйүмө көчүп барсамбы деген оюм бар. Баары бир домго баардыгы бар. Анан жер там эмес, азыркы мен турган жер там аз-маз эми түшүк, кичине кыйналып каласың. Ошо кичине бир өзүмө келип жайгаштырып, балдарымы жайгаштырып алгандан кийин кайра көчүп барам деген оюм бар. Эми элдер анча-мынча ушул азыр каралоо жүргүзүп аткан адамдарга кайрылуу да. Эми өзүңүздөр жардам бербегенден кийин, Гүлбирак эжеге 1 сом жардам бербегенден кийин жөндөн жөн эле каралоо жүргүзүп, жөндөн жөн эле тоскоол болуп аткандарга биз түшүнгөн жокпуз. Мен дагы ошол тууралуу айтып кетейин дедим эле. Анан Садыр Жапаровдон үй алып, анан Гүлбирак жыргап жашап калды деген дагы сөз негизи эле курулай жалган.
бийлик тараптан эч кандай жардам болбогон. Эсиле бийлик тараптан эми мен Садыр Нуркожоевдун жанагындай колдоочу активист кызымын, кыйын. Бирок аз маз жардам болгондо дагы мен ал үйүмдө өзүм жыргап жашай билем деп да койлойм да. Эч кандай жардам болбогон үчүн мен мажбур болгонумдан квартирага бердим ал үйдүчү. Анан эсиле ол үйдү квартирага бербесем мен 2 балам расходу, кийим кечеси, ичкен жегени болуп мен ал үйдү мындай төлөй албай калышым да мүмкүн экен да, ойлонуп көрсөмчү. Анан ошону айтамын жанагы кээ бир адамдарга Садыр Жапаров үй алып берип жыргап жашап атат дегениңер ал негизи эле курулай жалган. Анан мындай кичине Кудайдан коркуп, билип билбей мындай сүйлөбөй эле койсоңор жакшы болот деп айтам да. Ушул Гүлбирак эжеге үй алып бергенден көрө бул жакта майыптарга алып бербейсиңби, же болбосо бул жакта такыр эч нерсеси жокторго алып бербейсиңби деген дагы адамдар бар да. Ошолорго дагы түшүндүрүп кетели. Достор, бул үйдү мен өзүм чөнтөгүмөн акча чыгарып алып берип аткан жокмун. Муну элдер акча чогултуп, айланайын ушуга үй алып бер деп мага аманат кылып тапшырып, анан мен ушул Ансар компаниясына келип, булардын жардамы менен анан Гүлбирак эжеге үй алып берип атабыз. Эми кыргыздар биз качан өнүгөбүз? Ушул ичи тарды көрө албастык, качан ушул нерседен арылганды өнүгөбүз достор. Азыр эми ичи тардык кылып жөн эле жөн эле койгулачы, ушул Гүлбирак эже үйлүү болуп калса бул жакшы да. Туурабы? Эми мындай көрө албастык деген болбош керек, туугандар. Биздин кыргыз болгондон кийин кандай кыргыз болбосун, ал үйлүү болуп, бактылуу жашап калса ал жакшы да. Анан сен ушул аркылуу, Гүлбирак аркылуу сен Садыр Жапаровду каралап атасың, ага сөз тийгизип жамандап атасың, ушундай тактика менен сен жаман көрсөтүп атасың дегендерге мен таң калдым достор. Эмне үчүн? Мен кайсы тактикам үчүн мен Садыр Жапаровду каралап атам достор. Мен эч кандай бул каралай калайын дегендей оюм жок, ниетим жок достор. Наоборот, Кыргызстандын бир жараны болгондо дагы Садыр Жапаровдун колдоочусу үйлүү болуп калганына бир себепкер болуп атпайбы? Бул мындай Садыр Жапаровго тескерисинче бул жардам болуп атпайбы, туурабы? Ушул эже эми TikToктон чыгып Садыр Жапаровду катуу колдоп атты эле, аны ар кандай кабыл алган, туура эмес кабыл алган, туура кабыл алган адамдар болуп аткан. Ушул эми эжеке бир иш менен камсыз болуп калсын деп ушул Ансар компаниясына жумушка орношуп, бул деген Садыр Жапаровго каралоо же болбосо аны артка тартуу эмес, наоборот, Садыр Жапаровго колдоо көрсөтүү болот туугандар. Мындай чымындан төө жасап кереги жок достор. Болбогон нерседен саясат жасоонун негизи кереги жок. Кыргыздар качан бири-бирибизди ушинтип артка тартып отурсак, сиз эми бирөөнүн чөнтөгүнөн барып, жана каралап аткандардын чөнтөгүнөн барып акча алып анан үйлүү болгон жоксуз да, туурабы? Мунун баардыгын эл берип атат достор. Силер элге каршы чыгып атасыңар, мындайча айтканда. Ооба, мен дагы ошону айтып кетейин дедим эле. Мен дагы окуп калдым көп адамдардан. Бул жерде Азирет күнөөлүү болуп калды дейт. Азирет Осмоновдун деги эле күнөөсү жок. Туугандар, достор, айтып кетейин. Мен негизи эле Азирет Осмоновго бул дүйнөнүн аркы дүйнөдө эле ыраазы болсом керек. Аллах таалам жиберген деп жөнөткөн да. Өтө жакшы адам. Анан жашоодо көрбөй туруп, мындай телефондун аркасынан көрүп туруп эле жаман маалымат бере берет экенсиздер. Жашоодон көрсөңөрдөр өтө жакшы адам, өтө боорукер, өтө көңүлчөк адам экен Азирет Осмонов. Мен жашоодон өзүн көрдүм да. Анан жок жерден каралабагыла. Бул негизи эле жашоодо боорукер, деги эле кыргыз элим деген адам экен да. Анан каралоонун жүргүзүп аткан пабликтер, же болбосо Инстаграмдагы аккаунттардын артында турган адамдар, булар журналисттер эмес. Туугандар, булар сабатсыз, маалыматты тактабаган, ушундай адамдардын айынан көптөгөн маалыматтар, көптөгөн элдин башын айланткан маалыматтар чыгат достор. Ошондуктан силерге дагы бир сунушум, көрүп аткан элдерге маалыматты ар дайым тактагыла. Маалыматты электен өткөргүлө, так маалымат алып, анан ошол нерсеге ишенгенге аракет кылгыла. Анан жалган жала, же болбосо ушундай акыркы учурларда Кыргызстанда ушундай нерсе аябай өнүктү. Бири-биринин үстүнө жалган жала менен бири-бирин жаман көрсөтүү, бул деген аябай элдин башын айлантат, элдин ынтымагын ыдыратат достор. Андыктан маалымат алып атканда дагы маалыматты тактап иргенгенге аракет кылыңыздар. Достор, негизи Гүлбирак эжеге эмне үчүн кымбат үй алып бердик деген суроо бар да. Бул суроо мындай, мен логикамда мындай болгон достор, мындай план менен болгон.
Гүлбирак эже эми ошол канча квартираңыз канча төлөйт элеңиз тияка? 2,5 миң. 2,5 миң сом төлөйсүз, бирок квартираңыздын сапаты же болбосо ошол жашап аткан жердин шарты өтө начар болчу достор. Адам бир нерсеге жетиш үчүн аракет кылыш керек да жеке. Бир нерсеге жакшы жашоого умтулуш үчүн адам тытыныш керек, иштеш керек, аракет кылыш керек, мээсин иштетиш керек болот, физикалык жактан иштеш керек болот. Бул эжеге стимул болсун, мындан кийинки жашоосунда өзү аракет болуп, аракетчилдикке үйрөнүп, ошол үйдү алып алсаңыз, бул үй өзүңүзгө эле кала турган үй да. Ошону болушунча сиздин жашоо шартыңызга ылайыктап, башында 8 миңден төлөп, андан кийин уже сиздин башында 8 миң төлөгөндө сиздин уже жашоодо мындай жакшыраак, көбүрөөк иштеп баштайсыз да. Мисалы бул жака жумушка чакырганбыз, башка жакта иштей бериңиз дедик. Бул жакта 2 саат эле иштейсиз. Мисалчы 10 миң сом айлык аласыз да. Жөн эле 2 саат иштеп коюп, үйүңүздүн немесинин акчасын жаап коесуз да. Тияктан болсо башка жактан иштеп, ал жактан делечи жашооңузга иштете турган акчаны чыгарып алмаксыз мисалчы. Азыр деле эми сизде мүмкүнчүлүк бар, өзүңүз элге таанылып уже публичный адам болуп калдыңыз да, мындайча айтканда. Элдерге кайрылуу жасап, ушул компаниядан үй алып берип, айлыгыңызды чыгарып, сиз кийинки жылы келсем уже тааныбай кала тургандай Гүлбирак боло турган азыр мындай мүмкүнчүлүгүңүз бар. Реклама менен иштесеңиз болот ошол эле учурда. Башка бул жерде отурган сатуучу менеджерлерге караганда сизде мүмкүнчүлүк көп азыр. Эми достор, биз үйдү алып бергенге себепчи болуп, жардамчы болуп калдык. Жардам бердик десек болот. Мындан кийинкиси эми Гүлбирак эженин тагдыры. Үйдү төлөп алабы, же болбосо төлөбөй ошол мурдагы квартирасында кайрадан жашай береби? Бул эми сиздин тагдырыңыз, сиздин колуңузда эжеке. Мындан эч кандай бир саясат жасап, бирөөнү жамандап, бирөөнү каралаган кереги жок. Сизге ушул мүмкүнчүлүк түзүп берген бул компанияга рахмат биринчиден. Экинчиден, себепкер болуп калдык биз. Эми мындан аркысы сиздин өзүңүздүн колуңузда. Туурабы? Ооба туура, мен деле ушул Ансар компанияга ыраазычылыгымды айткым келет. Мага аябай жардамдарды берди. Анан деги эле кароолоо, жанагындай көрө албастык, ичи тардыкты токтосок болот дейм. Жыргап жашап атасың, келтейген тамды алып алып дейт. Албетте ал келтейген тамды баарын ошол эл алып берди деп дагы ойлоп атыптыр. Эл жардам берди, алдын ала немесин төккөнгө. Анан аны 10 жыл мен өзүм төлөйм, бирок Кудайга шүгүр, уже мен 3-чү айлыгында төгүп койдум деп айта аламын. Алдын ала уже 2 айлыгын төгүп койдум. Алдын ала 2 айлыгын төгүп койдум. Анан деги эле сиз айтмакчы, бул үйдү алгап, биринчи суммасын төккөндөн кийин адам иштеп, ушундагы аракет кылып, 2 айлыгын же 3 айлыгын жаап койгончу кийин дагы кыйналып жүрөмбү деген мындай ой келет экен да, башкачы. Азыр мурда жөн эле жашап жүрөрсүз да. Квартираңызга 2 миң төлөп коюп эле, анан күнүңүзгө жетсе болду, бир айга, анан ошол эле болчу да, бир комфорттун ичине кирип алган болосуз. Азыр ал комфорттон чыгып, көбүрөөк иштеп, көбүрөөк аракет кылып, бул эле жерде эмес, башка жактан да иштейин деп аракет кылып атпайсызбы? Адам ушундай болуп өнүгөт да жеке. Ошо сизди бир аз өнүксүн, жакшы жашоодо жашасын деп ошол үйдү алып бергенге аракет кылганбыз. Ооба, туура айтасыз. Деги эле ошо кароолоолорго айтып кетемин. Ансар компания үйдү тартып алыптыр, 2 баласын көчөгө чыгарыптыр деген сөз деги эле бул курулай жалганда. Адам биринчи мындай так маалыматты билмей сайын чыгарбаш керек да. Элдиге жанагындай дүрбөлөң кылыпчы. Анан Ансар компания эч кандай чечеси жок да, бул жердечи үйдү тартып алды. Анан кийин Азирет Осмонов мындай деген такыр. Азирет Осмонов, сиз деле күнөөлүү эмессиз бул жерде. Компания деле күнөөлүү эмес. Эми бул жанагы адамдын өзүнөн экен да, жанагы көрө албастык, анан ичи тардык деген деги эле адамдар көп экен да бул жашоодочу. Достор, азыр менин жанымда Ансар Груп коммерциялык эмес керектүү кооперативинин өкүлү Жомарт Доронбек болуп турат. Негизи ушул Гүлбирак эжеге үй алганы, бул компанияга кайрылганда жардам берүү, көмөк көрсөтүү, кайрымдуулук максатында жардам беришкен. Ошол боюнча мындай айтып берсеңер. Негизи азыр сен кайрылгансың, бизге ошол 250 миң сом акчабыз бар деп. Ооба, биз дагы компания жардам берели деп, ошондо негизи өзүң тапкан үйдү тапкансыңар. Анан ал үйдү тапканыңдан кийин биз баягы күтүү мөөнөтү жок. Өзүбүздөн ошол негизи ошол сумма 250 сом менен канча убакыт күтүш керек болчу? Негизи 250 миң сом менен орто эсеп менен алганда 1 жыл 3 ай же 1,5 жылга чейин жетиш керек болчу.
Анткени ал сумма биздин 25%га дагы жетпейт. 25%дык өлчөмүздө биз 7-8 ай күткөнгө туура келет. А бул 25%га да жеткен эмес, жада калса 15%-ында бир бөлүмү болуп эсептелип калат да. Ошого байланыштуу биз эртерээк жардам берели деп ошол үйдү күтмөөнөтү жок. Негизи бул Жуманазар кызы Гүлбурак эче 10-июнь күнү бизге келген, өзүң алып келгенсиңер. Алып келгенде биз ошол күнү үйдү кошуп табып келгенсиңер. Ошол күнү биз чечимди чыгарып, компания көмөгүбүздү беребиз деп, кайрымдуулук кылабыз деп, ошол күнү сенин көз алдыңда, жалпы эл журттун көз алдында үйдү алып бергенбиз. Бул негизи менимче чындык. Анан азыркы болуп аткан кырдаалдар бул бизге деле кичине оор нерсе болуп калды. Яни үйдү тартып алып койду, мынтип койду, тигинтип койду. Негизи биз компания, коммерциялык эмес керектүү кооператив, тагыраак Ансар Груп, биз өзүбүздүн бизден үй алган адамга, биз аркылуу үй алган адамдын жеке имуществосуна дегенде биз киришкен акыбыз жок. Эже үйдү алдыбы, демек өзү чечимди чыгарат. Кааласа ал жерге квартирант болсо квартирант киргизет, кааласа өзү мурдагы жерге жашайт. Биз болгону ал адамга жардам бердик, биз чын жүрөктөн жардам бердик. Биз ал нерсени кайра обратно талап кылбайбыз. Болгону биздин өзүбүздүн суммабызды ар ай сайын төлөп турса болду. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул маалыматты негизи Азирет Осмонов ошол Гүлбурак эжеге үй алып берип атканда деле чыгаргансыңар, туурабы? Менимче ушул аягына чейин көрбөгөн адамдар бул маалыматты туура эмес колдонуп, анан туура эмес жака чыгарып атышат. Негизи жалпы видеону көрүп чыксаңыздар, аягында биздин ушул директор негизи бардык нерсени түшүндүрүп өткөн. Ошого байланыштуу менимче азыр канча айлыгын төлөдү азыр? Азыр Гүлбурак эже туура 3 айлыгын төлөп койду. Алдын ала төлөп, ошол үйүндө жашап атам. Менимче квартирант бергенден кийин, демек квартиранттын акчасын алып бизге төлөдү. Бул деле мындай үйү жок адам үй алгандан кийин кичине болсо да мындай мышление алдыга жылайын, өсөйүн деген максатта балким квартирантка берип, анын акчасын бизге төгүп аткандыр. Бул деле кутулуунун бир оңой жолу да. Эми биз ага киришкенге акыбыз жок. Биздин укугубуз эмес. Жумушка келип азыр менеджер болуп иштеп аткан. Негизи Гүлбурак эже үчүн ошондой бир биз вакансия десек деле болот. Мындайча айтканда биз авансный кылып эжеге ачып бердик. Эми мындай муктаж болуп, жардамга муктаж адамдарга биз колдон келишинче ушул Гүлбурак эжеге бир жалгыз бирден бир вакансия ачып бердик. Эжеке эгер клиент алып келе турган болсо, клиенттин өзүнөн ушул эжеге зарплата чыгарып беребиз деп биз өзү ишкана ушундай чечимге келгенбиз. Буюрса ошол зарплатасын чыгарып берип атабыз, буюрса өзү иштегенине жараша. Кече күнү эле биринчи зарплатасын алып кетти, 10 000 сом өлчөмүнөн акча алып кетти. Достор, дагы бир жолу айта кетейин, ушундай Ансар компаниясына ишенбейчүлүк көрсөтүп, же болбосо жаман бир репутацияга алып келебиз дегендерге дагы бир жолу айтып кетейин. Негизи бул компаниянын негиздөөчүлөрү, жетектөөчүлөрү менин дос балдарым болот. Мен ал балдарга ишенем. Кудай жолунда жүргөн балдар. Негизи бул динге туура келбейт деген дагы түшүнүктөр бар, бирок бул шарияттын негизинде, туура ислам принциптеринин негизинде. Анан бир нерсени баса белгилеп коеюн, кече күнү маалыматтар чыкканда бир башкача маалыматтар чыгып кетиптир. Негизи бул Гүлбурак эженин үй өзүнүн атына катталган эмес. Өзүнүн апасы бар экен, Барпиев Адалет эженин атына катталган. Ошол жерге документ жасалган. Эмне үчүн буга каттады десеңиздер, эжекебиздин жолдош экөөнүн мамилеси баягы брак ЗАГС 40 эле экен. Ошого байланыштуу биз бул эженин өзүнө кылып кое турган болсок туура эмес болуп калат деп юристтер менен да кеңешип көрдүк. Ошондо Гүлбурак эже өзү келип, мен апама үйдү алып берем, ошол апамдын атында болсун үй, мен ошол жерде жашай берем деп чечим чыгарган. Ошого байланыштуу апасын алып бердик. Апасынын атында азыр үй. Бирок негизи үй Гүлбурак эженики. Достор, эгерде сиздер дагы бир үй ала турган болсоңуздар, же бир кандайдыр бир кыймылсыз мүлк ала турган болсоңуздар, автоунаа же бир башка бир нерсе алганга Ансар Груп компаниясы ар дайым жардам берет. Мен ишенимдүү түрдө айта алам, достор, мен жөндөн жөн бир нерсени сиздерге сунуштабайм. Сөзсүз түрдө эгер үй алгыңыздар келсе, анда бул жака азыр номерлерди, аккаунттарды жазып коем. Бир эле Ошто эмес, Бишкек шаарында. Бишкек, Баткен, Алабука жакынкы аралыктарда Жалал Абадка чабыз. Анан бир нерсени эскертип коелу. Бизден үй, автоунаа, бизнеске акча ала алсаңыздар болот. Жакада калса жер үй чек алганга да мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ушундай шарттарыбыз бар. Бир эле үй менен автоунаа менен чектелбейбиз. Буюрса бизнес баштай тургандар болсо, бизнесин да өнүктүргөнгө биз колдон келишинче жардамыбызды беребиз. Мен ишенимдүү түрдө сиздерге айтам, достор, айталам. Мага чалып, же болбосо мага жазып кереги жок. Бул жака аккаунттарды жана номерлерди жазып коем. Өздөрүнө чалып, калган маалыматтарды кененирээк сурасаңыздар болот. Суроолор болсо,
Сіздерге чоң рахмат. Ушинтип кайрымдуулук кылып, элдердин социалдык бир проблемаларын чечкенге ар дайым жардамыңыздарды көрсөтүп жүрөңүздөр. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздердин ишиңизерге ийгилик. Ошол ишенич болбосун, буюрса эл менен элбиз, сиздердин кызматыңыздарга даярбыз. Ар дайым Ансар Груп коммерциялык эмес, керектүү кооператив сиздердин кызматыңыздарда. Достор, Гүлбирак эже боюнча, Гүлбирак эженин үйү боюнча мындан ары буюрса мындай эч кандай туура эмес маалыматтар кетпейт деген ойдомун. Баарыңыздарга итак түшүнүктүү болчу, дагы да болсо мындай билбегендерге, күмөн санап аткандарга түшүнүктүү болсун деп түшүндүрүп кеттик. Үй сиздики буюрсачы, аны кандай жол менен төлөп аласыз? Бияка келип иштейсизби, же башка жака барып иштейсизби? Төлөп алыш дагы сиздин колуңузда мындан арычы. Гүлбирак эжеге ар кандай сын айтып, же болбосо үйдү тиги алып берген, бул алып берген деген кереги жок. Үйдү эл алып берген, жана мындан ары эми үйдү өзүңүз төлөп, өзүңүз көткөрүп аласыз. Биздин подписчиктерге кайрылып койсоңуз болот. Мен деле ошону өзүм төлөп алайын эле деген ойдомун. Анан кийин деги эле мени колдогон эле ошол мага жардам берген, алдын ала төлөп, деги эле ошол адамдарга ыраазычылык билдиремен. Апам дагы ошолорго ыраазычылыгымды дагы айтып коеюн эле деп эле апам деле сүйүнөт. Анан мен деле ыраазычылыгымды айтамын. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Анан жана мени каралап аткандарга аларга Аллах таалам ынсап ыйман берсин. Жашоодо кээде ушундай адам дагы болгону, жашоо ошо менен кызык го. Ошондой болуп турат экен да. Жашоо бирде мындай, бирде андай болуп турат экен. Эмне дейбиз эми? Ооба. Сизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары эми сиз эл адам болуп калгандан кийин өзүңүз дагы бир аз сабырдуу, токтоого аракет кылып, жана TikTok'тогудай агрессивдүү эмоцияларыңызды чыгарбай мындан ары жакшы видеолорду тартып, буюрса биздин эл менен иштешип, өзүңүздүн ушул Ансар компаниясында сатуу менеджери болуп ийгилик жаратасыз деген ишеничтемин. Бул жака келип иштесеңиз, бул Ансар компаниясынын эшиги сиз үчүн ар дайым ачык. Ошо сизге ийгилик эле каалайбыз. Сизге бир Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир жакшылык эле каалайбыз. Башка мындай эч кандай бул жерде саясат жок, бирөөнү каралоо же жамандоо деген эч нерсе жок достор. Бири-бирибизге жардам берели кыргыздар. Ичибизди тарытпайлы, көңүлүбүздү мындай кенен коелу. Бир адам жакшылык, бир адамда мындай жакшы жашоо болуп атса, эмнеге сүйүнбөйлү? Ал дагы биздин мусулман бир тууганыбыз, биринчиден, экинчиден кыргыз мекендешибиз, бир боорубуз туугандар. Бири-бирибизге ар дайым жардам бергенди жана жакшылык каалаганды унутпайлы. Качан бирөөнүн сүйүнүчүнө, бирөөнүн кубанычына, бирөөнүн жакшылыгына кубана билгенде гана бизде дагы ошол жакшылык болот достор. Баардыгыңыздарда буюрса үй болсун, үйлүү болуңуздар, Гүлбирак эженикиндей бир жакшы жашоо болсун деп ниет кылабыз. Кыргызстанды чогуу өнүктүрөбүз достор. Качан биз Кыргызстан ынтымактуу, бир күч, бир дем болсок, ошондо Кыргызстан өнүгөт. Ага чейин ичкүйдүүлүк, ич тардык менен эч качан өнүкпөйбүз достор. Рахмат.